Саламатсыздар ма, калайсыздар окурмандарым? Менин турактуу окурмандарым, мен бүгүн сиздерге ушундай жүгөрүнүн пайдасы және калай дайындалуу тууралуу көрсөтөтүн боламын. Ал пайдасына келетін болсак, бул жүгөрүнүн пайдасы өтө керемет, С витаминге толы. Ушундай жүгөрүмүздү калай сууга пиширетинибизди көрсөтөмүн. Балаларыңызга ушундайды пиширип берсеңиздер болот. Витаминге өтө бай. Ушундай жүгөрүмүздү биз алдын ала ушулай сыртынан тазалап аламыз. Асыкпай ушулай мен сыртын алдым. Ушулай жакшылап сыртын жууп аласыздар, кабыгынан тазартып аласыздар. Мен ушундай үшөөнү алдым. Сабактарынан да жакшылап тазалап аласыздар асыкпай. Мен ушулай сабактарынан ажыратып алдым, ушулай. Осы жүгөрүнү биз бала кезимизде көп жейтин едик. Көп жеп туруу керек. Ушундай жүгөрүн негизи витаминге толы, С витаминге толы, пайдалы, әрі тоюмдуу таам. Менин балаларым жакшы көрөт осы жүгөрүнү. Сондуктан мен тез пиширип беремин балаларыма. Ушулай кабыгынан алып тастаймын, кесип. Баардыгын тазалап алдым ушулай. Бир жууп алсаңыздар да болот. Енді мен осыны жүгөрүмдү ортасынан бөлүп, менин кастрюлям кичкентай болгондуктан ортасынан бөлүп кастрюльгө саламын. Азгынтай кант саласыздар. Сүт куямын, кичкене дәми жакшы болуу үчүн. Сууду батып туратындай кылып куйсаңыздар болот. Ортасынан бөлүп, кастрюльгө салып, 40 минут аралыгында пиширип аласыздар. Менин кастрюлям кичкентай болгондуктан ортасынан бөлдүм. Кастрюльдериңиз эгер үлкен болуп жатса, бөлмей ак пиширип алгандарыңыз жакшы болот.
осылай араластырып аласыздар. Енді мен осыны газге қойып пісіріп аламын. Осы қайнап жатырған түрі 40 минуттай уақыт аралығында пісті. Осылай болып шығады. Өте жұмсақ, дәмі де керемет. Осылай жасап көріңіздер, сіздер де міндетті түрде.